бияка келгенде ар бир мигранттын, ар бир биздин жердешибиз кыйналат. Анткени тил билбестиктен. Ооба, биздин биякта көп кыргыздарыбыз бар. Тилден кыйналдым, дудук болдум. Өздөрү алыста жүргөндүккө карабастан ар дайым жардам берип кол сунууга даяр. Ошол алда жолунан мен кичине жабыр тартып калдым да. Жаңы келгенде баары эле кара картан адамдарды карап иштейт. Кичинекейинен чоңуна чейин жардам берип келгенбиз. Мага окшоп дагы бир кыргыз кыйналбаса экен. Бир туугандарынан алыс, үй бүлөсүнөн алыс, кусалык болуп, ошондон кичине стресс алышат. Орто эсеп менен 2000–4000 мамлекетке налог төлөйбүз да. Итальянецтер өздөрү кетиргиси келбей калат. Сени өзүнүн кызындай көрүп калат, өзүнүн эжесиндей, бир туугандай көрүп калышат. Бүгүнкү каарманыбыз Каракол шаарынан чыккан намыстуу кыргыз кызы Нурзат Ногойбаева. Ысык Көл облусунда 6 туугандын эң кичүүсү эгиздин түгөйү болуп чоңоюп, ал кичинесинен эмгекчил, билимге умтулуп, максаттарына өжөрлүк жана тынымсыз аракет менен жетүүнү үйрөнгөн. 2018-жылы турмуш шарттарына байланыштуу Сардиния аралына жол тартып, бөтөн өлкөдө жаңы сыноолордон өткөн. Кыйынчылыктар аны бышырып жашоого болгон көз карашын тереңдетти. Бүгүн ал ийгиликтүү ишкер айым. Өз эмгеги жетишкен ийгилиги менен гана чектелбестен чет жердеги мекендештерине колдоо көрсөтүп, Сардиниядагы кыргыздардын биримдигин бекемдөөгө салым кошуп келет. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кальяре шаарындагы мекендештердин жашоосун тартып сиздерге көргөзүүнү улантуудабыз. Ал эми азыр мен бүгүнкү каарманыбыз Нурзат айымдын үйүнө келдик. Азыр Нурзат айым бизге өзүнүн үй бүлөсүн жана ошондой эле жашоо шарттары менен сиздерди тааныштырмакчы. Жүрүңүздөр анда биз менен чогуу болуп көрүп чыгалык. Саламатсызбы? Кандайсыз Нурзат айым? Иштериңиз, ден соолугуңуз жакшыбы? Конокко келдик. Бул менин үй бүлөм. Биякта менин жолдошум Азат, биякта улуу балам Ариет, 14 жашта. Биякта кичинекей балабыз 11 жашта. Аты Алибек. Ушу Кальяре шаарында Стокгольм школунда окушат. Бирөөсү 4-класста окуйт, бирөөсү 8-класста окушат. Бияка келгендерине 2 жылдан ашты. Биз өзүбүз биринчи келгенбиз. Анан иштеп, бияка көнүп, анан кийин балдарыбызды алып келип, азыр үй бүлөбүз менен баарыбыз Кальяре шаарында турабыз. Чогуу жашайбыз баарыбыз. Ошо келгенибизге 7 жылдан ашып баратат. Ошо биякта эле кара картаңдар менен эле иштейбиз, жардам беребиз. Биякта көбүнчө үй бүлөсү жок, балдары жок болуп калган картаң кишилер көп. Ошолорго жардам көрсөтүп турабыз. Балдарга башында оорчулук болот, итальян тили кичине оорураак болот. Көп балдар бат эле көнүп кетишет да. Ар бир жайда Кыргызстанга барабыз. Анан кайра Италияга келип, окуу убагында кайра келип, школго барып окуйбуз. 8 жылдын жүзү болуп калды келгениме. Италияга Кальяреге, Италиянын Кальяре шаарына түз эле келип ушул жерге түшкөм. Анткени элдин угушу боюнча бул жерди аябай макташат, Сардинияны. Ошон үчүн ушул жерге келип иштеп, жашап калдым. Канча жумушта иштедиңиз? Кандай жумуштарда иштедиңиз? Бул жерде мен жаңы келгенде
аябай көп жумуштарды кылдым. Жаңы келгенде 2 жыл мен 2 жыл тил окуп, бул жердин мыйзамдарын үйрөнүп, адаптация алганга 2 жыл убакыт сарпталды. Андан кийинки жылдары башка багыт менен иштеп баштадым. Жаңы келгенде баарыңарга белгилүү эле. Бул жерден ачык эле айтам. Мен деле кары-картан адамдарды карап иштегем. Башкы жолум ошондой башталган. Андан кийин ошо бияктын тил үйрөнгөндөн кийин теле кызматында иштедим. Азыркы учурда дагы РИА системасы менен теле кызматында иштеп жатам. Ошондой эле биздин кыргыз мекендештеринин колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасына караштуу миграция кеңешине ушул Италиянын Сардиния аралына коомдук өкүлү болуп дайындалгам. Биздин кыргыз мекендештерге колумду сунуп жардам берип келем. Мындайча айтканда, кандай жардам десеңиздер, документтерин легалдаштыруу, жумуш жагынан жумуш таап берүү, акча жагынан акча которуу системасы менен ушундай теле кызматтар менен бияка келгенде ар бир мигранттын, ар бир биздин жердешибиз кыйналат. Анткени тил билбестиктен. Ошол которуп итальян тилинен кыргыз тилине которуп далай жардамымды берип келем азыркы учурга чейин. Өзүңүз кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз эле биринчи келген жылдары? Биринчи келген жылдары мен чындыгын айтканда тилден кыйналдым. Бөтөн эл, бөтөн жер баары бир башкача болот экен. Тили дагы башкача болот экен. Тилден кыйналдым, дудук болдум, сүйлөй албай, оюмду түшүндүрө албай. Бул жактын эрежелерине көнө албай кыйналдым. Башыбыздан көп нерсе өттү. Аны басып өткөн адам гана билет экен. Кандай нерселер өттү, айтып берсеңиз? Кыйналган күндөрүбүз болду. Жаңы келгенде мен өзүм эле келгем да, балдарымды таштап келгем. Ошол убакта жумуш ордун таба албай, тилим жок болсо эч ким албайт экен бияка жумушкачы. Ошол учурда кыйналдык. Анан эми ачык эле сөз бияктан мен ушундай мени алдоо жолу да болду мага. Ошол алдоо жолунан мен кичине жабыр тартып калдым да. Ошондон кийин мен ошол багытты мындай өзгөртөйүн дедим да. Мага окшоп дагы бир кыргыз ушинтип алданбаса экен. Мага окшоп дагы бир кыргыз кыйналбаса экен бөтөн жерде деп өзүм мыйзамдарды үйрөнүп чыгып, адвокаттын жардамы менен, ушу адвокатым бар, ошол үйрөтүп ушундай азыр даражага келип отурам. Бул ар бир убактым, ар бир саатым мен окуу менен өттү деп айта алам. Эмнелерди окудуңуз? Тилди окудум. Жатсам турсам дагы башымда китебим бар болчу. Ошону жазанып жатчымын. Ошо кандай тил үйрөндүм, ошончо мага жеңил болуп калды. Азыр мындай өзүмдүн мекенимде жүргөндөй эле жүрөм бул жердечи. Анткени ошо тил биринчи очередте болду да мага. Ошо тилден кыйналдым. Урматтуу мекендештер, биз азыр Сардиния аралынын Каляри шаарынын борбордук аянтында турабыз. Бул жер Каляринин жүрөгү деп айтсак болот. Эс алуучулар да көп окшойт. Эс алуучулар бул жерде чындыгында көп, жайкысын аябай туристтер көп болот. Ар кайсы мамлекеттерден келип эс алышат. Мени бекеринен бул жерге сиз чакырбашыңыз керек. Ооба, анткени ушул борбордук аянтка жакын биздин өзүбүздүн кеңсебиз бар. Сиздерге ошол кеңсе менен тааныштырайын деп чакырдым. Нурзат айым, бул жакта ишкерлик кылуу, документацияны жазуу кыйын болсо керек негизи. Ооба, албетте кыйын.
Анткени бул Италияда бюрократия, документ оңой менен бүтпөйт. Документ жасаш дагы оор, узак мөөнөттүү. Баарыбыз келип эле документи боло калган эмес, биз убак сааты менен ар бирөөбүз документтүү болгонбуз. Иш алып барыш бул жерде белгилүү биякта коммуна деп коет. Өзүнүн уруксаты менен ачасың ишти. Эгерде уруксат бербесе, биз эч кандай мындай кеңселерди ача албайбыз. Мамлекеттин өзүнүн дагы мыйзамдары бар. Ошолорду сакташыбыз керек. Биякта текшерүү катуу. Мисалы үчүн бир кичинекей кеңсе ачып иштете берген болбойт. Баары документтүү болуш керек. Салык да аябай көп төлөнсө керек. Салык аябай көп төлөнөт. Анткени ар бир адамга партита ИВА деп коет, ошол ачылат. Бул ошо налог төлөөчү документ да. Бир адамга орто эсеп менен айтканда 2000ден 4000ге чейин төлөшөт. Эгерде биздин акча айланышыбыз көп суммада болсо, көбүрөөк налог төлөйбүз. Аз суммада болсо, аз налог төлөйбүз. Ошон үчүн орто эсеп менен 2000-4000 мамлекетке налог төлөйбүз да. Келип калдык окшойт. Кыргызстандын желеги турат, Ооба, бул жерде мына биздин кеңсегиз бар. Ошол кеңсенин эң кире беришине биздин кыргыздын желегин койгонбуз. Анткени биз кыргыз болгондон кийин кыргыздар менен дагы көп иштешебиз, кыргыздарга жардам беребиз. Ошол себептен бизди оңой табыш үчүн жана биздин желегибизди башка мамлекеттер дагы ушакта мына көптөгөн чет өлкөлүктөр бар. Ошолор да биздин желегибизди көрүп суктана тургандай кылып ушага атайын коюп койгонбуз. Кыргыздар иштейт ушул кеңседе деп. Жүрүңүздөр, бул биздин офис. Кеңсеңиздер экен, Киргенде эле бул жерде дагы кыргыздын оймолору, андан тышкары биздин желегибиз турат. Ооба, биздин биякта көп кыргыздарыбыз бар. Ошондой кыргыздарыбызга ар кандай жактан жардам беребиз, документтик жактан жана ошондой эле акча салуу, которуу системасы менен иштейбиз. Кыргыздар көбүнчө биякта иштеген айлыктарын Кыргызстанга салып ишет, ата-энелерине, балдарына. Биякта жалгыз эле РИА эмес, биз Western Union, MoneyGram жана башка системалар менен иштейбиз. Анан бул жерде мен жалгыз иштебейм. Биздин Талайбек мырза да иштейт. Анткени убакыт болуп калат. Мен документтер менен ишке чыгып кеткен убакта Талайбек мырза иштеп, ушу кыргыздарга дагы жардам берет. Бул жерде бүткүл дүйнө жүзү боюнча акча которуу системасы менен иштешебиз. Ошондой эле биздин Кыргызстанда ушул көргөзүлгөн РИА системасы бар. Кыргызстанда бир нече банктарда ушул РИА системасы колдонулат. Бул жакта биздин мекендештер иштеп тапкан айлык маяналарын ошо биз аркылуу Кыргызстанга жакындарына жөнөтө алат. Бул система текшерилген, коопсуздук жагынан бардык кепилдигин беришет. Эле Сардиния аралында 3000ге жакын кыргызстандыктар жашайт экен да. Анан эмне иштерди кылышат, кандай жумушта иштешет, ошол боюнча маалымат бербейсизби? Бул жерде биздин мекендештер жаңы келгенде баары эле кара картан адамдарды карап иштейт. Анткени биздин биринчи убакта тилибиз жок, документибиз жок болгондуктан кара картан адамды караганга эле уруксаат берилген. Жаштарыбыз официант болуп иштешет. Тейлөө тармагында повар болуп иштешет. Ошондой. Кандай кыйынчылыктарга ошо дуушар болот биздин мекендештер? Италияда ушул Сардинияга келгенде биринчи жылдарыбы же негизи эле да жалпы? Биринчи жылдары кыйналгандары тилден эле кыйналышат. Андан кийин бияктын тамак ашына көнө албай кыйналышат. Кээ бирөөлөр атмосферасына көнө албай, көнүп кеткендер бат эле көнүп кетишет. Анан өзүнүн мекенинен алыс, бир туугандарынан алыс, үй бүлөсүнөн алыс
кусалык болуп ошондон кичине стресс алышат, депрессияга түшүшөт башында. Эми баары бир өз жериң да. Биякта бүт законно мыйзамдуу баары. мыйзамдуу түрдө, ошон үчүн башында кичине күнөө албастык болот биякта. Ошондон кыйналышат. Мен көп байкадым, ушул Римден студенттер көп экен, ошо сиздердин Сардиния аралында. Улуу эжелер көп иштешет экен, улуу баягы пенсияга чыккан эжелерди көрдүм да. Ооба, анткени бул жерде кары кыртаң адамды караганга мындай итальянецтер өздөрү иштешпейт. Ошо мигранттарды иштетишет да, чет өлкөдөн келгендерди. Ошон үчүн улуу эжелер Кыргызстанда жумуштун жоктугунан ушул жака келип үй бүлөсүн багайын деп, үй бүлөсүнө кичине бир аз тыйын салып, тыгын болсун деп ушул жака келип кары картан адамды карашат. Кыйын эле жумуш. Жумуш кыйын, анткени ар кандай оору менен кары картаң болот. Эми жумуш бири-бирине окшошпойт. Үй бүлөлөр да ар кандай болот. Үй бүлөдө ар кандай болот. Ар бир үй ар кандай да. Ооба да. Ошон үчүн башына келип көнүп кетиш оор. Көнүп алгандан кийин бир айдан кийин уже итальянецтер өздөрү кетиргиси келбей калат. Сени өзүнүн кызындай көрүп калат, өзүнүн эжесиндей, бир туугандай көрүп калышат. Сенин көзүңдү эле карап калышат да. Демек итальянецтер Италия улутундагы калк кыргыздарга жакыныраак экен да. Кыргыздар менталитети деген. Итальян элдери мындай карап турсаң кыргыздарга окшошуп кетет да, меймандос келишет. Нурзат айым, биз ушул турган Сардиния аралы тууралуу, калкы жана кала тууралуу кыскача маалымат берип кетпейсизби? Албетте. Сардиния аралы Италиянын батышында жайгашкан. Биз азыркы турган жер бул Калери шаары. Калери шаары ошо Сардиния аралынын борбордук аянтчасы болуп эсептелет. Бул жерде жергиликтүү тургундардын саны 1,5 миллионго чейин жетет. Бул италиялыктардын өзүнүн эле саны ушундай. Андан дагы биякта чет өлкөлүк мигранттар дагы бар. Негизи жергиликтүү калк эмне менен алектенет, кандай иштерди кылышат? Жергиликтүү калк көбүнчө туризм менен алектенишет. Бул жер жер ортолук деңиздин жээгинде болгондуктан туристтер абдан көп келишет. Чет жактан абдан көп келип жайкысын аябай эс алышат да. Майда эле башталышат, ошону менен ноябрга чейин эс алуу боло берет. Анда аябай узак экен, Узак, анткени бияктын атмосферасы, температурасы жаан-чачын менен эле эме кылат, кышкысы. Жаан-чачын менен эле өтүп кетет. Кар болбойт. Кар жок биякта. Жайкысын болсо, күн аябай жылуу болот. Кээ бир учурда 40 градуска чейин чыккан күндөр болот. Негизи эле канча Италиянын канча шаарын кыдырып келдим, көрүп келдим. Сардиниядай жер көргөн жокмун. Анткени аябай таза, атмосферасы да жакшы. Өзүмдүн мекенимде. Мен үчүн мисалы үчүн экинчи мекеним да бул жерчи. Пунктуальностьты булар биринчи орунга коюшат. Мисалы үчүн убакыт кезигерде убакыт берсе, ошол убакыттан кечикпей келишет. Биздин кыргыздар эмес, кыргыздар негизи эле эме го, мындай пунктуальность жактан тойго саат 4кө чыксырса 6га барабыз го. Андай болбойт биякта, сааты менен ушу пунктуальность аябай өнүккөн бул жерде. Анан туризмге келсек, туризмди булар аябай жакшы өнүктүрүшкөн да. Мисалы үчүн ушу деңиз менен эле эмне деген буларга киреше келип жатышат. Биздин деле ошону кыла турган, бизде потенциал көп да, анткени биздин тоолорубуз бар, жаратылышыбыз кооз. Мында андай биздин кыргызстандыктай тоону бияктан көрө албайсың. Купуя сыр болбосо да, негизи эле Италияга келип эмгектенген кыргызстандыктар ошол эле кары картаңды карап, баккан, тейлөө кызматында иштегендердин айлык акысы канча? Айлык акысы негизи законго таяп айтсам
€1137 деп эсептелет. Бирок мунун үстүнө 13-чү зарплата, отпускной кошулат. Ошонун баары бириге отуруп €1400 чейин алышат. Чыгымдары барбы? Чыгымдары жок. Жана кайры картаң адамды карап жашаган эжелерибиз, мекендештерибиз ошол үйдө жашашат. Ошол жеген тамакты жешет. Тамакка атайын өзүнчө төлөнөт. Жакшы. Ошол иштеген адамга өзүнчө тамагы, жаткан жери бекер болот. Колдоруна накта 1400, андан ашыгыраак акча алышат. Тейлөө кызматты эмесине жараша болот, стажына. Жаңы келгендер кичине ылдыйраак алышат. Ал эми стажы көптөр өйдөрүгө алышат. €1000 €1400, €1500 чейин алышат тейлөө кызматтагылар. Мамлекет тарабынан дегеним баягы алардын укугу корголгонбу, болуп калаттар кандай учурлар? Айлыгын төлөбөй болгон мезгилдер кездешеби? Же ошол эле үйдүн ээлери орой мамиле кылган мезгилдер кездешеби? Кездешет, андай сөзсүз түрдө кездешет. Ар бир адам окшош эмес да бири-биринечи. Бир адам жакшы болсо, бир адам жаман адам болуп чыгат. Андай хозяиндар да чыгат. Андай эжелер кайрылат, мага далай кайрылат. Далай кайрылып, туура эмес эсептеп берип койгондор болот. Кайрылган акысын эсеби чыгат. Ошондо чыкканда туура эмес эсептеп чыгарып коюшат. Күнүн кемитип коюшат. Ошол учурда биз эсептеп беребиз. Эсептеп берип, монча чыгыш керек, бул туура эмес деп ошол учурда ошо КАФ жумушу ишке алат да мунучу. Туура эсептеп бериш үчүн КАФ тейлөө кызматы. Бул жерге келгенде, Италияга келгенде биздин жаңы келген мекендештер документтен аябай кыйналышат, анткени тил билишпейт. Ошон үчүн атайын бир офис ачканбыз, кеңсе ачканбыз. Ошол биздин мекендештерге жардам берип, мындай кеңейли дегеним эле бир офис ачканбыз. Ушул жерге келдик. Буюрса, бул жерден дагы биз буга чейин эле кыргыздарга жардам берип келгенбиз. Эми мындай официалдуу түрдө чоңураак, кененирээк офис ачып, ушул офиске келдик. Бул мына тышында жазылып тургандай, бул офис КАФ жумушун кылат. Биякта мына кандай жазылып турса, ошол жумуштардын баарын кылабыз. Буюрса, биякта биздин Дастан деген мырзабыз бар. Ошол жаңы үйрөнүп, ушул иштерди ишке ашырып келатат. Бул дагы кичине кыйынчылык болду, үйрөткөн, анткени айтып атпайм, баары келип эле тилге такалат. Тил билбесек, документацияны да түшүнбөйбүз. Анан ошо кыргыздар биригип, ынтымактуу болуп, ушинтип бири-бирибизге кол сунуп, азыр Дастан мырзаны да үйрөтүп келатабыз. Мен ишим боюнча КАФ. Бул КАФ эмнени түшүндүрөт? Бул биз иностранецтердин, чет элдик жарандардын ошол эле документтерин жана ушул жакта резиденция алууга, карта идентификат алууга, тест санитария алууга жана ошондой эле жолугушууларды уюштуруп чакырыктар таштайбыз. Жана андан да башка суроолор боюнча административдүү документтер боюнча суроолорго жооп берип, ошол жагынан жардам көрсөтөбүз. Бизге кыргызстандыктар да көп кайрылат, жана башка улуттун дагы жарандары кайрылат. Нурзат айым үчүн улут деген түшүнүк жөн гана сөз эмес, бул жүрөктүн чакырыгы. Сардинияда эмгектенип жүргөн мекендештердин башына кандай гана суноо түшпөсүн, ал четте карап тура албайт. Кыйын учур жаралса, баарынан мурда кабар алып, жол издеп чечим табууга киришет. Журтташтары да муну жакшы сезишет. Ошондуктан татаал учурларда ишеним артып, дал ушул айымга кайрылышат. Себеби ал көп сүйлөбөйт, аракет кылат. Колунан келген жардамын аябайт. Биз анын далай адамдардын тагдырына жарык нурун чачканын көрдүк. Ага өзүбүз да күбө болдук. Бул эжекебиз, мекендешибиз кичине кырсыктап калган. Ошол эженин суроолору боюнча материалдык чыгымды алыш үчүн жаракат кичине алып калган. Ошону адвокат менен сүйлөшүп, кандай жол менен алабыз, ошону чечкени келдик.
Нурзат айым канчалык иши көп болсо да Сардинияда жашаган мекендештери менен биргеликте Кыргызстандагы жардамга муктаж, ден соолугунан жабыркаган жарандарга колдоо көрсөтүп, үзгүлтүксүз кайрымдуулук иштерин жүргүзүп келет. Бул демилге аркылуу оор кырдаалга туш болгон адамдардын дарылануусуна көмөк көрсөтүлүп, алардын жашоосуна үмүт жана дем берип келет. Көптөгөн ооруган адамдарга жардам берип келгенбиз. Анын ичинде Калердин ичинен дагы, Сардиниянын ичинен дагы ооруган адамдарга акча чогултуп жардам берип келдик. Кичинекейинен чоңуна чейин жардам берип келгенбиз. Бул кутучада акча ар бирөөнүн эсептеп, отчет чыгарып, ата-энесине жөнөткөндө банк аркылуу жөнөтөбүз. Банктан алгандан кийин алар да бизге отчетун кайра жиберишет. Биздин Сардиниядагы мекендештерибизге биз да отчет беребиз. Биздин ушу мекендештерибиздин пейилгендиги мына өзүңүздөр көрүп турасыз, мына 20 евродон, 10 евродон, 5 евродон, андан тышкары мына мындай монета менен салынган немен бар. Өздөрү алыста жүргөндүккө карабастан ар дайым жардам берип кол сунгунга даяр биздин кыргыз элибиз. Урматтуу мекендештер, азыр өзүңүздөр күбө болгондой, жылдыз менен Адинага коюлган кутушалар ачылды. Жалпысынан жылдызга коюлган кутушага жалпысынан 850 евро акча чогулду. Адинага коюлган кутучада 600 евро суммасына каражат чогулду. Бул чогулган каражаттын баардыгы ушу биздин Сардиния аралындагы биздин Кыргызстандан келген мекендештерибиздин тарабынан көргөзүлгөн жардам. Баардык биздин мекендештерге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дайым эле ушундай муктаж болгон биздин Кыргызстандагы биздин жарандарга жардам көрсөтүүгө ар дайым даярбыз. Келишим канча жылга түзүлөт же канча айга түзүлөт, анан муну берип аткан эгерде кандайдыр бир ошо туура эмес ороо үй бүлөлөргө туш келип калса, ошол келишимди бузууга укуктары барбы мигранттардын? Ооба, укуктуу. Ар бир жумушка киргенде контракт түзүлөт, келишим түзүлөт. Узак убакытка, кыска убакытка деп түзүлөт. Саатынан өйдө түзүлөт. Негизи ушу жатып иштеген, карыларда иштеген адамдар 54 саат иштеш керек. Бир жумада? Бир жумада 54 саат иштейт. 36 саат эс алышат. Ошондо кыргыздар, биздин мекендештер дайыма 4-күнү түштөн кийин чыгып эс алышат. Базар күнү дайым бир күн кечке бош болушат. Анан кийин келишимде баары жазылган болот. Зарплата баарына бирдей да, закон мындай эме этапка бөлүнөт. Мисалы үчүн баккан адамың состояниясына каралат. Акыбалына. Акыбалына. Кээ бир мына кары адамдар жатып калган, төшөккө жатып калган адам болот. Анын акчасы өзүнчө болот. Кээ бирөө жөн эле үйүнө жардамчыга таралат. Алардын зарплатасы башкача болот. Ишине жараша экен да. Категория деп коет, ошо категорияга бөлүнөт да. Ошол жараша айлыктары өзүнчө бөлүнүп чыгат. Дагы бир нерсени байкадым, биз эжелери деп атабыз, бирок ошол менен бир катарда эле бүгүн да көрдүм. Мырзалар, эркектер дагы иштейт. Ооба. Биякта эркек жигиттерибиз, эркек мырзаларыбыз көбүнчө чалдарды карап иштейт. Кээ бир адамдар ошо сурайт, атайын бизге эркек керек, бизге аял киши керек деп сурашат. Эркектер да көп биякта. Демек, баягы ушу карыларды кароого кыргыздарды көбүрөөк чакырып алып атканына караганда биздин кыргыздардын ушу иши жаккан го да, италиялыктарга же бөлөк улуттар деле ушинтип иштешеби? Биякта көп улутта адамдар иштешет. Улуттагы адамдар, айта кетсек, филиппиндер, украиндер, ошондой эле мароккинстер, ушулар иштешет. Биздин кыргыздар, бирок мындай итальянецтердин айтымына караганда кыргыздар аябай жакшы тың болушат дейт, таза болушат дейт. Айтымына карагандачы. Мындай эч кимден жалап укпайсың да, баары жакшы жагын айтышат.
Анткени биздин кыргыздар кичине ыймандуураак келет. Көбү мындай ыйман жолунда тамеки чекпейт, арак ичпейт. Ошого карап ата энемди жакшы карайт деп биздин кыргыздарга көп сунуш келет да. Сооптуу жумуш десек болот да бу дагы. Бул адал жумуш. Бул кары картаңды караган адал жумуш. Ата энеңди карагандай карайсың. Адал эмгек. Сооптуу жумуш. Эми өтө маанилүү. Бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында Италияга келип мен дагы иштесем деген ойлору барларга, жарандарыбызга кандай өз тажрыйбаңыздан бөлүшүп, сунуштарды кеп кеңеш айта аласыз? Кеп кеңешим, мына мен 8 жылдын жүзү болду. Менин башымдан өткөн кыйынчылыктар бул биринчи тил болгон. Ошон үчүн бияка келе турган адамга миграцияга чейинки даярдык керек да. Ошого даяр болушуңа керек. Италия десе эле башкача ойлоп келесиңер, бирок бияка келгенде башка жагдай, жашоо башкача жагдайга туш болосуңар. Ушунун баарына даяр болуш керек. Тилди окуп, ушу келе турган адам болсо, тилди окуп, ошого даяр болуш керек да. Анан мындай психологически даяр болуш керек. Бияка келе атканда жумушум кандай болот, жумуш чыгабы, жумуш чыкпай калып, талаада калып калбаймбы, документтерим кандай болот деген суроолор пайда болот. Ошолорго кичине даярдана келиш керек. Анан эң башкысы жок дегенде ошо келе жаткан мамлекеттин мыйзамын бир сыйра окуп алыш керек да. Азыркы учурда мына YouTube'га кирсеңер, Telegram'га кирсеңер, ар бир мамлекетте кандай жагдай, мыйзамдары кандай бүт жазылган. Ошолордун баарын окуп, өзүңөргө тың болушуңар керек. Даярдана келишиңер керек. Бияка келип, бияка чыккан жок. Мен кетем деп стресс болуп, депрессия болуп, депрессиядан да ооруп калган эжелерибиз болгон. Ошон үчүн даярдык керек. Сизди көрүп аткан жалпы биздин кыргызстандыктарга кандай каалоо тилегиңиз бар? Биздин кыргызстандык мекендештерге баарына ден соолук каалайм. Биз бул жерде, сиздер Кыргызстанда аман болуңуздар. Негизи мен ушу баардык адамды ынтымакка, биримдикке баарын чакырат элем да. Анткени мен дагы ушул жерде биздин мекендештерге ошо дайым колдоп, ушу ынтымакка чакырып келем. Ошондой эле Кыргызстаным бийиктикте болсун, дайым өркүндөгөн, өнүккөн мамлекеттердин бирине кирсин. Кыргызстан баарыбыз биз үчүн өзүбүздүн мекенибиз, сүйүктүү жерибиз, жүрөгүбүз. Алыста болсок дагы дайым жүрөгүбүз Кыргызстан деп соғот. Рахмат. Сиздер дагы каякта болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Акылдуу экенсиз, билимдүү айым экенсиз. Сизге окшогон айымдар Кыргызстандын келечеги үчүн да керек. Сөзсүз түрдө мекенибизден сизди үй бүлөңүз менен күтөбүз. Рахмат. Дайым патриот бололу, кыргыз деп жүрөбүз күйүп, патриоттук сезим күчтүү болсун баарыбызда. Ийгилик сизге. Рахмат. Рахмат.